Эми бир аз токтолойлу. Ата-энеге ак болуу дегенде ата-эне баласына жамандыкты каалабайт, каргабайт, чыдап коёт ар нерсеничи. Бирок биз кылып аткан иштерибиздин бардыгы ата-энеге жакшы мамиле кылып атат дегенге өтпөйт. Ушул жерге токтолуп атабыз туугандар. Бисмилла дегенде Курандагы аят окусак, "Ва қада раббука алла та'буду илля iyya ва бил валидайни ихсана" деп келет. Алла Таала өзүнө гана, бир гана өзүнө сыйынууга, ибадат кылууга буйруйт, жана ошодон кийинки эле ата-энеге жакшы мамиле кылганга буйруйт. Бул ла илаха иллаллахтан кийинки эле фарз, бул ата-энеге жакшы мамиле кылыш. Бул намаз сыяктуу эле фарз туугандар. Анан ихсан кандай? Ихсанды пайгамбарыбыз мынтип түшүндүргөн. Бир сахаба келип туруп сураган: "Я Расулулла, мен жакшы мамиле кылуума, эң кооз мамиле кылуума ким акылуу дегенде, бул сенин апаң" деген. Андан кийинкиси дегенде, андан кийинкиси да сенин апаң, андан кийинкиси, сенин апаң, 3 орун. Андан кийинкиси атаң, 4. Андан кийинкиси суралган эмес. Бирок 5, 6, 7ге кошсо болот башка бирөөлөрдү үчүн. Кимде ким Аллах коюп берген, пайгамбарыбыз түшүндүрүп берген кезекти өзгөрткөн болсо, алымдар айткандай эле азап кылат ошол себептүүчү. Бул кандай болуп атат? Ата-эне тирүү, алхамдулилла. Бирок иш менен алек. Ата, иштер көп болуп атат да, анан барам. Апа, кичине бошойлу анан барайын. Балам, мындай кылбайлы, кичине иштер болсун, көрүп атасыздар го, ушулардын бардыгы ак деп эсептелинет. Сөзсүз ата-эне наразы болуш шарт эмес. Анткени Алла Таала айтты: "Сенин биринчи планыңа, подход кылганыңа бир жер иштеген жерде шефиң эмес, сен жакшы көргөн дүйнөң эмес, бул ата-энең. Ата-эне алдыңкы 4 орунда турат. Ошондуктан бир жерлерге ишке киргенде дагы бул шарият жолу да, биз мусулмандар кыла турган нерсе. Мен ишиме жоопкермин, бардык иштерди кыла берем. Бирок ата-энем бир жака барабыз деп калса, шыр ушун таштап кетип кала берем. Капилетте болом ушул маселегечи. Капы болбойсун деп келишип алыш керек. Анан ата-эне бар, мынакка барып келели бир тойго, мындай десе, шыр барыш керек. Акча деген болсо чыгарыш керек. Бул ибадат. Кокус өзүңүздүн эс алууңузга, өзүңүздүн минген машинаңызга, өзүңүздүн үйүңүзгө, бала чакаңызга көбүрөөк мамиле кылып туруп, аракет кылып. Бирок ата-энеге андай кылынбай калса, ушул себептүү азап бар. Анткени даражаны койгонда. Биринчи орун неге? Ата-эне, апа, анан ата. Кокус биринчи орунга работа. Экинчи орунга үй бүлөң, бала чакаң. Үчүнчү орунга дагы кайсысы? Өзүң эс алууң, анан 4 ата-эне болуп калган болсо бул проблема. Муну кайсыдан билебиз? Кээде бир конокторго барып калган учурларда биз көбүрөөк айылчылай турган элбиз го. Бисмилла деп туруп кайтай турган убакыттарда бардыгынын кеминде 5тен баласы бар да. Бирок бирөөсүнүн эле баласы ап кетет. Кең абижессам чыгып алыңда ондан салып алат. Наркылан балдар өлүп калганбы мисалчы? Чоңойткон го мисалчы. Эгер жакшыраак тааныйсың, барды тааныйсың да, кийинкилердин ар биринин балдарынын машиналары бар, пул бар, сүйлөсө асмандан сүйлөйт да. Мен тияка мындай бир фура жөнөттүм да, мына ишти баштадым, мына дүкөндү баштадым, бирок жолдон негедир маршруткада ата-энелер жүрөт. 5 сом, 10 сомду ата-эне проблема. Албетте алар кыйынчылыкта жүргөндө эконом үйрөнүп калган. Бирок ошо экономун бала бузуш керек да, кеңири акча кармата берипчи. Ойлонбоң мынаке депчи. Акыры бул заманга жеткенден кийин чоң адамдардын расходу көп болот. Тигини көргөн орабыз, паланчанын бир кудасы бар экен, ого барыш керек, тиге барыш керек деген расходдор бар, ошону бала көтөрүш керек. Бирок тилекке каршындай көрүнүш, мындан уялыш керек, капилетте кылыш керек. Телефондон бир ата-эне чалытат. Муну көбүрөөк көрсөтүр керек. Балам, сен каяктасың? Иштериң, мен залда элем, сен майлы көчүрүп кой. Убактың барбы? Кайсыл ата-эне баласынан убактысын сурап атса, балам, кандай болуп калат, не болуп калат? Кудайга шүгүр, биздин кичинекейибизде жөн эле биз убактысын бөлүп эле чоңойткон го негизичи. Шарият мындай кылып атат, кеңири жумша деп атат. Бирок убактысын сураганы бул проблема. Алла Тааланын ачуусу келип аткан иш да.
А бирок кайсы бир ата-эне бар, көрүп сүйүнүп кетесиң мындай. Кете угуп каласың го. Бул кулак менен угуп кетер. Алла Таала ушуна жараткан да. Чалат дагы баласы иштеби, иштемеспи, машинасы жүрүп атабы, бузулуп атабы, бензини барбы, жокпу, разница чалат дагы кел бизди алып кет. Чынтасыздарбы? Көрүп сүйүнүп кетесиң да. Демек, ал ата-эненин баласы ата-энесин ыраазы кылышын аракетинде жүргөн бала экен. Ата-энеси ошого үйрөнүп калган дагы кеңири жумшап атат. Мен азыр мен баламды чакырам, он бүтүрүп берип коет. Ушундай делбой ата-энелер көргөнсүздөр да. Алла разы болсун ошонун баласыначы. Анткени анын баласы ибадатта да. 5 убакыт намаз сыяктуу эле ата-энесин ыраазы кылышкан. Айтып койгон. Любой малда чала бериң ата деген да. Биз даярбыз деген. Онун деле иши бар, ал деле эл катары иштеп атат. Бирок чалган малда бир дагы отказ берген эмес да. Ошондой болуп туруп барам деген дагы, болду иштерин дайында унутуп койчу деп туруп кеткен. Өзү негизи ушундай болуш керек мусулмандар. Бирок нардың айтып берген болбосоң, мына иштерим бүтпөй атат да, анда болуп атат десе, ата-эне бечарадан не кылат? Баласын кыйнагысы келип атат дагы, бул көйгөй болчу. Бул сахабалардан болгон окуялар, жада калса ооруп калган болбосо, оорусун көрсөткөн эмес. Апасы зыярат кылып келгенде, ушундай ысыктыкка батып, температура болуп жаткан бала шыр үстүнө суу куя калып туруп, бир аз серги түшөсүң го. Секин ата-энесин эшикти ачып тосуп алып, кайра жөнөтүп койгон. Ата-энеси кеткенден кийин кайра жыгылган. Жанында карап жаткан баягы оорууну көргөнү келген да, катуу ооруп аткан үчүн көргөнү келгендер, "Неле актер болуп атасың? Чындыгында ооруп аттың эле, ооруп аттың дербейсиң" дегенде айткан. Ата-эне бул баланы жүрөгүндө көтөрөт. Ооруп атсам жүрөгү кыйналат да. Ошондуктан бала кыйналып аткан ата-энесин айтпай эле коюш керек. Алар карыды, пенсияга чыкты, чече албайт өзүчү. Эми чече албагандан кийин аны кыйнаш не кереги бар азапташтычы? Мынакта карызым бар, анам нерде мындай болду, анам мындай болду, жетише албайтам, кереги жок да. Жакшысы мынтип зор деп коюш керек да. Отчет зор го, болуп атат бардыгы депчи. Анан коркпой жумшай берсин. Коркпой жумшаганы демек баланын ахиретине пайда. Ошондуктан эгерде кайсы бир ата-эне баласынан кичине эле мен дагы паланчанын балдарындай эле болсо кандай болот эле десе, бул акыттын эсебинен болот. Муну көрүп эле атабыз арасынданчы. Барып дайым ата-энең ташып жүрсөң, тилин айтпаса дагы мен балам деле кыйын эле болчу өзү негизичи. Иш менен жүрөт да деп ичинен өткөрүп койгону бул проблема болчу. Эми неге дегенде Алла Таала айткан: бала, сен 4 орундун баштыгы 4 орун ата-энеңки. 5ти койсоң болот. 5ке жумушуң, 6га аял бала чакаң, 7ге өзүңүн эс алууң кете берет. Ал разница жок. Бирок башкы 4тти эске алыңыздар. Ким ушу 4тти кылбаса көйгөй. Биз эсиңиздерде болсо, ушул өткөндө 1-2 ай мурда жума хутбасына келгенде дагы айтканбыз. Пайгамбардын ол минбарга чыгып атырып, бир тепкичинде амин деп чыккан. Экинчисинде дагы амин, үчүнчүсүндө дагы амин деген. Сахабалар кызыгып турган да. Кийин пайгамбарыбыздан сураган, "Неге мынттыңыз?" дегенде, бирөөсүндө айткан: "Кимдин ата-энеси тирүү туруп, күнөөлөрү кечирилип, бейишке кире турган болбогон болсо, бейишке Алла Таала абадахулла, Алла Таала өзүнүн ырайы менен алыс кылсын деп Жибрил келип каргады, мен амин дедим" деп пайгамбар айтты. Дуа кеткен туугандар. Ошого бул нерсеге уялышыбыз керек. Туура биз көргөндөрдүн баардыгы эле ушинтип эле жүрөт да. Ата-эне айылда сырткы туалетке баратат, абдестерин көтөрүп, мисалчы, көмүргө от жагып карап атат. Сиздин досторуңуз да эмес сыяктуу эле домдо, ысык жерде бала чакасы менен жашап атат. Бул обычный эле нерсе. Дешиңиз мүмкүн. Ошодон уялайлы. Аларга акырет керек эмес адамдар алар. Бала эгерде ошентип айылга таштап койгон болбосо, бул көйгөй. Сиз талаада иштеп жүрөсүз, ата-энеңиз биякта балдарыңызды карап тур. Азыр биз көбүнчө миграция күчөгөн убакыт кичине иштеп алган ата-эне деп туруп, балдарды таштап атып өзү иштеп жүрөт. Бул көр тирлик өтөт го. Алла Таала убада кылган го. "Ма мин даббатин фил арди илля Аллах ризкуха" деген. Жерде кыбырагандардын бардыгы рызкы Аллахтын моюнда. Кыйнабаш керек да, биз чоңойткан жетет өзү негизичи. Келиңиздер, бул маселеде кийген кийимди эле карайлы. Сиздин үстүңүздөгү кийимдер чыкырайган кийим, ата-эненин үстүндөгү кийим кандай болот? Майлы балам, бизге боло берет депчи. Ооба, жаш өтүп калган, кийимге деле көңүл бурбайт. Бирок кеңиздер магазинде эле кийгизип коюр ушул жерденчи. Баягы ажылыкка же умрага келгенде эле биз ушул жагын карап коебуз да. Атам бар эле умрагачы, ошону жөнөтөйүн анан барайын. Ажыга бар эле. Машина мингенде
атабыз көрө элек машинаны минип коебуз, даңкыйга машиналардычы. Кийингенде аталар кийбеген кийимди кийип. Ушуну өтүш керек. Ата биринчи бизден кымбат кийим кийиш керек. Апа бизден кымбат кийим кийиш керек. Атанын минген машинасы биздикинен күчтүү болуш керек. Андан кийин бизге өтүлүш керек. Бул ибадат. Бул эме эмес. Ибадат булчу. Анан үй бүлөдө акаңыз, үкаңыз карап алса эми сиз карай бериң. Кечке эле расход сизден болсо эми карай бериң. Анткени акаңыз бул ибадаттын кадырын билбей да, сиз билип атасыз. Палан той болуп калыптыр, сиз чыгарың. Кийимин алып берип койгон, машинасына бензин куюп берип, бир жака апарган, сиз эле кыла бериң. Шайтан келип айтат, сен эле кыла бересиң. Ооба, мен эле кыла берем, анткени ибадат. Бул көйгө уялышыбыз керек. Эң нерседе уялышыбыз керек. Биз динсиздер карыялар үйүнө тапшырып коет экен деп атат го. Бизде эми ошонун бир көрүнүшү бар. Ата-эне бир айылда чекеде бир жүйүлөр жашайт, а сиз жакшынакай пентхауста жашап атасыз. Бул таштап койгон кошулат. Ошондуктан ата-эне пентхауста жашасын, сиз беракта жашап тура бериң. Сөзсүз түрдө бирден зыярат кылып туруш керек. Керек болсо талашыш керек. Мен ата-эне менен жашайм деп. Ибадат да болчу. Тилекке каршы биз уяла турган нерсе, ата-эне түртүгүн болуп калат да. Кичине бала да калсын, аны чоң да калсын, тиги да калсын, муну тартыш керек, наоборот, талаш керек. Ошондо ата-эне өзү тандаш керек. Кой, эмне деле турайынчы депчи. Ошондо да наркы адамдар берки ака-ука бири-бирине талаш керек. Бул шариятыбыз. Муну мен өзүм каалаган үчүн айтпайт атам, туугандар. Кээде бирдекени айтты деп атканда кыжалат болуп кетесиң да, акыл үйрөткөндөй болду. Бул жаш бала чыгып алып ал жергечи, ал иш менен көрө элек депчи. Чын иш менен көрө элекпиз. Сиздердин көпчүлүгүңүздөр бизден чоңсуздар, жашооңуздарда өткөн сыноолорду биз көрө элекпиз. Бирок биз шариятты гана айтып атабыз. Жана көз көргөн нерселерди айтып атабыз. Шариятыбыз ушундай, туугандар. Аны биз молдолор минбарда чыгып айтпаган болсо ким айтат алчы? Сиздерге кат келеби же бир жаңы закон кабыл алынбайт. Болгону ошол шариятыбыз бир жумада бир же сабактарда айтыла турган нерсе.